Ошондуктан могул жерде мындай дейт: "Ла ясхар каумун мин каумин". Бир коом экинчи бир коомду шылдыңдабасын. Биз мындайбыз, биздин туугандар андай, анан биздин кыргыздар мындай, анан аялам менен эметип келген, анан кыргыздар келип анан дүнүйөнү башкарат, антет, минтет. Бүт калк кыргыздарга баш ийиш керек деген сыяктуу кептер айтылып атпайбы? Алла Таала Куранда айтат: "Инна акрамакум индаллахи аткакум". Адам баласынын ичинен Кудайдын астында эң кадырлуусу Кудайдан көп корккондор. Кудайдан канчалык коркосуң? Кудайга канчалык ишене аласың? Демек сен Кудайдын астында ошончолук кадырлуусуң. Сенин өң келбетиңе, сулуулугуңга карабайт. Куранда мунафикун деген сүрө бар. Мунафикун дегенде мунафыктар деген сөз. Мунафык деген шариятта бир термин. Мунафык деген ким десе, калпеле мусулман болмуш болот, бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө Кудайга ишенбейт, Мухаммед пайгамбарга ишенбейт, дин, ислам, шариятка ишенбеген адам бул мунафык болот. Ошол мунафикун сүрөсүндө айтат: "Ида раайтахум ту'жибухум аджсамухум" дейт. Ал мунафыктарды ушунчалык көркөм, аларды көрсөң, өң келбетти Кудай Таала ушундай кылып берип койгон, суп-сулуу. Эркек дагы аял дагы ашык боло тургандай, күч десең күчү бар, өң келбет десең өң келбети бар. Байлык, мансап, акча десең акчасы бар. Бирок аларда негизги мына көкүрөгүндө Кудайга болгон ишеним жок. Алла Таала ошондой байлык десе байлыгы, мансап десе мансабы, өң келбет десе өң келбети барларды Алла Таала Куранда ошолор эң бир ыйык, эң бир касиеттүү адамдар деген эмес. Куранда "Инна акрамакум индаллахи аткакум", чындыгында силердин араңарда Алланын назарында эң бир кадырлуу адамдар булар Кудайдан көбүрөөк корккондор деген. Ошондуктан бир коом экинчи бир коомдон артык эмес. Кыргыз коому өзбек коомунан артык эмес. Өзбек коому казак коомунан артык эмес. Казак коому татар, тажиктерден артык эмес. Ар бир коомдо биз билебиз, биз окуп жүргөндө африкалык балдар бар эле. Мен жашаган эмеде студенческий городокто биз азиаттар, биз жактыктар ушу СНГнын балдары бир 20% болсо, 80% Африканын балдары. Негрлер болчу да, кыргыздын тили менен айтканда. Этаж үй көргөн эмес алар. Душ-пуш көргөн эмес. Алар ушу жанагы мындай чатырларда, алачыктарда жатып эле, опа деп самолетко түшүп эле кокустан Кудайым бешенеге жазып койсо экен, ошентип келип калган адамдар. Анан Кудай Таала ошондой кылып жаратып коюптур. Алар кара түстүүлөр могу күндүн ысыгында кычып кетет экен. Кадимкидей жуунса дагы жыты кетпейт. Анан жаңы барганда бир күнү балдар неметип эле, анан негирлерди кемсинтип эле, анан мурдун чүйрүшүп эле, булар сасык экен, анан андай экен, мындай экен. Бирок чында ошондой. Кээде муногул жерде сен намазда турсаң, аркы катарда турса, жыты бутуң бияка мурдуңа буркурап, намаз окуй албайсың. Ушунчалык деңгээлде эми Кудай Таалам жаратыптыр. Анан ошентип балдардын баарын мурдун чийрип эле, негирлерди тоготпой эле, шылдыңалып эле, үшүнтүп берди эле. Арабыздан бир бала бар болчу, ошол айтты: "Эй, эмне болуп атасыңар? Сен аны сасык деп атасың. А сен билесиңби? Мүмкүн ал Кудайдын астында аттын кашкасындай таптаза чыгарбы. Сен каяктан билесиң?" Деди эле. Ошондон кийин балдар анан оңолду да. Кээде адам баласы ушундайбыз да, инсанбыз да. Ар кандай неме себептерден бирөөнү жекирип, паскоруп, бирок Кудайдын астында алар чындап кандай даражада бир Алла билет. Азирети Билал кара түстөгү адам болгон. Азирети Лукман алейхиссалам, Куранда Лукман деген сүрө бар, билесиздер. "Я бунайя ла тушрик биллах, инна ширка ла зулмун азим".
Luqman aleyhissalam özünün balasına aytат: "Ey kulunum" deyt, "Ey balam" deyt. "Allah'a şirk koşpo, şirk koşu, Allah'a şerik koşu bul eng çoğun günөө" деген. Luqman aleyhissalamdagı kebir rivayetlarda kara түстөгү adam болгон дейт. Hazreti Bilal dagı kara түстөгү adam болгон. Бирок пайгамбарыбыз айткан: "Мен бейиште senin gölöçüңдүн, кепичиңдин шалпак этип келатканын уктум. Ey Bilal, sen эмне амал кылдың" деген. Пайгамбарыбыз таң калып сураган: "Sen эмне амал кылдың? Senin бейиште кепичиңден шалпак этип кетип баратканыңды уктум" деген. Allah Taala demek senin ön gelbetiңдин солуулугуна, ön gelbetiңдин, öңү түсүңдүн жупунулугуна карабайт. Allah Taala senin мынягыңа карайт экен. Senin көкүрөгүңө карайт. Senin көкүрөгүң кандай? Ошондуктан Allah Taala бизди көкүрөктү көр болуп калуудан Кудайым өзү сактасын.